Газада бир айлык кагылышуудан кийин бир аз болсо да тыныгуу. Бирок тынчтык келишими канчалык туруктуу? Көп кыйынчылыктарды баштан өткөргөн газалыктар күнүмдүк азыктарды белендеп жатканда, бул келишимди узартуу маселеси талкууга алынууда. Бирок эки тарап ок атпоо маселесинде кайчы пикирлерди карманууда. Бирок бул жолу Израилдин аскерлери Хамастын жер төлөлөрүн жок кылуу операциясын жыйынтыктадык деп артка чегинүүдө. Алар артка кайтканы менен коргонууга даяр экенин белгилешти. Эгер чабуул жасалса, катуу жооп кайтарын маалымдашты. Израилдин өкмөтү Каирде өтчү тынчтык сүйлөшүүлөрүндө өз талаптарын баса белгилөөдө. Бизге эң маанилүүсү Хамастын кайрадан куралдануусу. Аларга ракета топтоп жер төлөлөрдү казганга жол бербешибиз керек. Урандыларды иликтөө. Батыш жээктеги палестиналыктын үйүнө Газадан атылган ракета тийди. Хамастын да өз талаптары бар. Биздин 9 маселебиз бар, алар сөзсүз чечилиши абзел. Биринчиден, Газадагы курчоо токтошу керек. Израилдин аскерлери Газа аймагынан чегиниши абзел. Себеби алардын танкалары Газанын түндүк аймагында жайгашкан жана учактары Газанын үстүнөн каалагандай учушат. Айрым газалыктар баш пайнек тапкан Бириккен Улуттар уюмунун кеңселеринен кетип жатышат. Бул жолку тынчтык макулдашууга эл аралык басым жана жоготуулардан кийин гана жетишилди. Бирок бул маселелер туруктуу келишимге жол ачаары азырынча белгисиз.